Барпы жергесинде дагы бир жакшы жаңылык. Камчыбек Ташиев тарабынан каржыланып, асфальт төшөлгөн Миңөрүк айылындагы жол жергиликтүү тургундарга пайдаланууга берилди. Албетте, элеттиктер үчүн бул күн кадимки майрамга айланды. Бул деген, урматтуу жаштар, силер үчүн чоң үлгү сабак болуш керек. Сабак болуш керек. Бизден кийин дагы силер мына элди караш керек, журтту караш керек. Бизден кийин бу жерде уругубуз уланат, балдарыбыз чоңойот, элибиз өсөт, өнөт, жерибиз көгөрөт дегендей. Ошонун бардыгын мына силер жасап каласыңар. Силер жасап, силер улантып каласыңар. Ошогон силерге бир сабак болсун деген мааниде, силерге бир үлгү болсун деген мааниде ушинтип чогултуп туруп айтып атам. Дагы көчөлөр бар. Ушуларды колдон келишинче жасай беребиз. Кээ бирөөлөр, урматтуу угандар, айтышат, бул адам деген ар түрдүүбүз, ичине таруу айланбаган адамдар бар. Алар айтышат, о шайлоо үчүн жасалып атат, деши мүмкүн, же башка деши мүмкүн. Кээ бирлер ыраазы болуп айтышат. Бирок көрүп атасыздар, биздин кылган ишибиз ар дайым, ар качан тынбай кыла беребиз. Эгерде мен колуман келбей калса, же мен үлгүрбөй калсам, менин балдарым кылат, Кудай кааласа. Ошолор дагы ушу атам ушуну айтып кеткен экен, ушу көчөнү мен асфальт кылып коеюн, жебей ичпей, бир машина минбей, муну кылып коеюн деп бир тарбия алар деген чоң үмүттү. Чоң үмүттү. Ошондуктан урматтуу угандар, Кудай кааласа, Кудай буйруса, биз сиздер менен ар дайым бирге болушубуз керек. Ар дайым чогуу жүрүшүбүз керек, ынтымакта болушубуз керек. Мен кайсыл жерге барбасам, Барпынын бар жерин айтып атам жаштарга. Жаштар ынтымакта болгула, биримдүү болгула, бир күч болгула. Бөлүнүп жарылбастан, урууга бөлүнбөстөн, жерлерге айла-айылга бөлүнбөстөн, чогуу ынтымакта болгула, чогуу аракетти кылгыла. Кудай кааласа элибиздин жакшы жашоосу өзүбүздүн эле колубузда. Өзүбүздүн эле колубузда. Элге журтка жардам бергенге үйрөнүшүңөр керек. Мына жаштарыбыз. Мен дагы ушу силерге окшогон эле кичинекей жаш бала болчумун. Аксакалдарыбыз жакшы билет. Менин атам дагы өмүр бою ушу талаада кетменча суучу болуп, дыйкан болуп өткөн. 11 баланын арасында кыйналып, кысталып, жетип жетишпей өскөнбүз. Ошондуктан жаштарыбыз ушул нерселерди эстен чыгарбагыла. Кудай кааласа 5 жыл, 10 жылдан кийин силер дагы күчкө киресиңер. Мына биз кааргандан кийин 10-15 жылдан кийин силер ушул жерде турасыңар мага окшоп. Мен кылам ишиңерди, кана кайсы ишиңер бар, бергиле, мен бүтүрөмүн.
мен елді сүрөймүн алдыга, мен елді көтөрөмүн деп турасыңар Кудай кааласа. Ошентип жакшы жаштар өсүп чыгат деген үмүттөмүн. Бизди уксаңар, көрсөңөр, билсеңер, бир чекесин кичине алып калсаңар дагы бир пайда болот го деген үмүттөмүн. Алла Таала bundan buyagına da Kuda kalasa köp yaxşı niyetleriniz var eкен. Ошол ниеттерге жетишиңиz иншалла. Мына кылып аткан иштериңизди ийгиликтүү жакшылыктарга насип кылсын иншалла. Рахмат. Абсаттар ага ийгилик болсун. Куда каласа жакшы нерселерге жетишедир. Uşu yol, akıllı yol olsun, uşu yolda kırsık bol olsun, Kuday saklasın. Uşu yolda omat, baraka payız olsun, uşu yolda jakşı jigitler, jakşı balдар ösüp çıkıp gelecekte memlekette başkara turgan adamlar çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kolçağa koyacak Kamçı bir Kuday bergen bala oldu. Mına mahallemizde bari taş yol, jaman yollar ele şu yollar. Biz şu yollarda 40 yıl kattaganbız. Şu mına bittem munda olgan emes ömründe. Mına hem rahmat şunçalık kamçının kır bergen yollarını yürüp ötebiz. Bundan buyaga da yaxşı yollar bola bersin da. Vaqtlı okula. Köçölörübüz jarık, meçitlerге barıp kelgende деле адам кыйналбайсың, Кудайга шүгүр. Караңгыда балдар ойношот менерде. Велосипедтерди баягы балдарды сүйүнүп кеттим да бир күнү мен. Мына неме бүтүп туруп жол. Бүткөндөн кийин жол бир күн неме болуп туруп ачылды да. Ачылышы күнү мына көчө толо да балдар. Велосипед минип чуркап баягы тойдогудай жүрүштү да. Өтө ыраазы болдум камчыгач. Рахмат икама. Ömür uzun bolsun, densoğluk için bolsun, eldi jurttu kızmatını kılıp jüre bersin. Ömür uzun bolsun. Barpa Aylı Hökümeti'nin negizgi köçölörünün bir 80%'ı Kuday buyursa uşul Kamçı Kıdırşayış tarafından asfalt alıp бүтүп алды. Бул эми элибизге өтө чоң шарт түзүлүп атат. Өтө чоң жардам болуп атат элге. Мына союз бузулгандан бери биздин Барып Айыл өкмөтүнүн тургундары дагы мындай күмөн санап келген да. Биздин жолдорубуз эми ким асфальт кылат, кандай асфальт болот деп ойлонуп келген эле бүгүнкү ошол ойлонгон ойлору мындай ишке ашып бүгүнкү күндө мына асфальт алып буну Камчы Кыдыршайыч мамлекеттен же тендерден утуп алып кылган жок. Бул өзүнүн каражатынан, өзүнүн ушул элге деген баягы идеясы менен кылып берип атат. Буга мен Барып Айыл өкмөтүнүн атынан, Барып Айыл өкмөтүнүн башчысы катары Камчы Кыдыршайычка терең ыраазычылык билдирип кетем. Алдыңкы күндөрү дагы бир катар жолдорго асфальт төшөө иштери жыйынтыкталат. Жолдорду жаңылоодон бөлөк дагы бир катар социалдык объекттердин курулушу Камчыбек Ташиев тарабынан колго алынган. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.